Адам баласы качан ыйманы толук болсо, ал инсан толук бактылуу болот. Аллах Тааланын уадалары толук ыйманга. Эгерде инсан өзүнүн ыйманын бекемдеген болсо, Аллах Субханаху ва Тааланын жардамы толук келет ар бир учурда. Эми биз алсызбыз. İnsandı Allah Taala öte alsız kılıp жараткан. Eç kaçan insan ahvallarga turuşluk bere albaydı. Isık bolsa ısıkka turuşluk bere albaydı, soğuk bolsa soğukka turuşluk bere albaydı. Adam balası ahvallar gelgende tasirlenет, kedeylik gelgende kedeylikке tasirlenip ketет. Baylık kelse andan da tasirlenет. Biraz oğurup kalsa andan da tasirlenет. Biraz işi жүрüşpey kalsa da tasirlerine verir. Biraz настроениясы açılmay kalsa da tasirlerine verir. Çöküp kete verir. İnsanın tabiatı uşunday. Eç nerse jakpayt insangaça. Эми ошондо ар дайым жардамга муктаж болгон инсан эгерде ыйманын бекемдесе, Аллах Тааланын жардамы ал инсанга үзүлбөйт, дайыма келип турат. Бүгүн Пайгамбар алейхиссаламдын ушул ыйманды канткенде толуктайбыз, ыйманыбыз канткенде толук болот, ошол туурасында айткан насааттары туурасында өтөбүз. Муаз бин Жабал радиаллаху анху айтат, мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айтып жатканын уктум. Аллах Таала хадиси кудусиде мындай дейт. Ваджабат махаббати лил мутахаббина фия вал мутажалисина фия вал мутазавирина фия вал мутабазирина фия. Kimdegin men üçün başkalardı жақшы көрсө, men üçün başkalar menen çoğu oltursa çoğuluşlarga, men üçün başkalardı ziyaratка barıp başkalardын көңүлүн көтөрсө, жана men üçün men берген байлыгымды иштетсе, сарптаса başkalargaça. Мындай адамдарга менин махаббатым, менин сүйүм сөзсүз түрдө тиет дейт. Аллах Таала сизди жақшы көрүп калат экен да. Эмне үчүн Аллах Таала жақшы көрүп калат сизди? Себеби siz Alloh Taolo yaxshi ko'ra turgan amal qilib жатасыз да. Siz Alloh uchun qilib жатасыз ушул нерсенин бардыгын теңчи. Негизинен адам баласы бирөөнү жақшы көрүшү деле кыйын да. Ушунча адам олтурса, ушул адамдарды жақшы көрүш кыйын да өзүчө. Бир тыйын пайдасы тийбесе, бир икром кылып сизди сыйлап алса, же сизге кандайдыр бир бересеси болбосо, жөн эле бирөөнү жақшы көрүш өзү оңой эмес. Адам өзү пайданын кулу. Пайда болсо мамиле кыла берет, пайда токтогондо мамилени үзүп коет. Адамдын табияты ошондой. Көп адамдардан угабыз да, мен ушу болуп толуп турган учурумда айланамда досторум толтура эле, мени жактагандар толтура эле, каяка барсам бутума чалынат, кичине карызга баттым эле, авария болуп калдым эле, кырс тутап калдым эле, эч кимисин көрбөй калдым дейт да. Себеби алардын жакшы көрүүсү бир кызыкчылык үчүн болчу да. Мен чоңураак иштегенде айлана чөйрөмдө адамдар көп эле. Мен ошол адамдарга барып, өзүм муктаж болуп калганда, ишим түшүп калды эле, бирок мени тааныбай коюшту дегенде да угуп эле жүрөбүз. Себеби адам баласы бирөөнү жакшы көрөт, пайдасы тийсе. Качан пайдасы токтоп калса жакшы көрбөй калат экен да. Адамдын табияты ошондой экен, пайда келе берсе жакшы көрөт. Пайда келбей калса, жакыны болсо деле жакшы көрбөй калат да. Андан кутулгусу келе берет да. Андан алыс болгусу келе берет. Эми сиз менен биз Аллах Таала үчүн бири-бирибизди жакшы көрсөк, муну айтып атат. Аллах Таала мен үчүн бири-бирин кайра-кайра жакшы көргөндөр, мен үчүн ушундай чогулуштарга олтуруп алып мени кайра-кайра эстегендер, мен үчүн кайра-кайра жүздөшүп, беттешип көрүшкөндөр, кайра-кайра жана мен үчүн убактыларын, акчаларын, жөндөмдүүлүктөрүн сарптагандар, мына ушулардын баардыгы мен үчүн болгондуктан мен аларды жакшы көрүп калам ошол пенделеримди дейт. Аллах Таала сизди жакшы көрүп калса эле эслетиңиз. Аллах Таала сизди периштелердин чогулушунда эстеп жаткан болсо, Аллах Субханаху ва Таала пенделердин арасынан сизди жакшы көрүп калса, канчалык бактылуусуз сиз. Башка риваятта келет.
Menin ululuğum üçün birin biri жақşı görse, men alarga özgöçe sıylık berem deyt. Alarga nurdan bolgon bir olturguşlar, minbarlar berilet. Aladın darajası ötö biyik bolot, gerek bolsa paygambarlar, jana şehitler, darajası biyik insanlar alardı görgöndө oylonуп kalışat deyt. Bular kimder bular depçi. Bular kimder dep taң kalıp kalışat deyt. Men üçün bir-birin ziyaret kılgan insanların darajası jogorу deyt da. Biz ar bir işimizni Allah üçün kılışыбыз керек экен. Birani жақшы көрсек Allah üçün. Акча üçün эмес. Birani жақшы көрсек сулуулугу üçün эмес. Birani жақшы көрсек dagы bir başka kızıkçılıklar aralashpastan biz kalız Allah üçün bir-birimizni жақшы көрмөйүн biz ийгиликке жетпейт экенбиz туугандар. Kıyamet günü men üçün kılgan эмес деп коет экен Allah Taala. Бұл амалдар мен үшін емес, бұл амалдар. Бұл башқа қызықшылық үшін. Кээ бирөөлөр бирөөгө жакшы мамиле кылат эми. Бул мага жакшылык кылган. Мен буга жакшылык кылышым керек милдеттүү түрдө депчи. Эптеп жылмаят сизден кутулуш үчүн да. Эптеп ушундан кутулуп кетсем экен, эптеп ушул капа болуп калбаса экен, ушу каргабаса экен ушу. Мен буга карз элем ошол эптеп карздан кутулганчалык кылат, андан кийин кылбай коет. Кээ бирөө аны деле кылбай коет. Бул жакшылыктардын баары Алла үчүн болбой калды да туугандар. Allah üçün kılbasan sen kılgan işinde özün kıyanat kılgan bolasın da. Özün kıyanat kılgan bolasın. Oşonduktan biz үйрөнөлү har bir işimizde Allah üçün kılganga. Sağa жақшы da Allah üçün kılgan bolsun. Allah üçün kılsan çarçabaysın da. Allah üçün kılsan bir rahmat ümit kılbaysın da. Allah üçün kılsan mildet kılbaysın da. Ötkөндө men sağa деле жақшылык кылдым эле го. Мен de болгондо жақшылык көрүп калдым го менин жақшылыктарымды билесиңби? Unup koydun depçi. Biz millet kılavuzlar öyleci жақшылыгыбызды. Eптеп kılgan жақшылықты жogотуп алабыз da. Эмне кылабыз? Biz жақшылык кылайлы бирөөгө. Алладан жақшылык кайтпаса деле кыла берейли. Алар жамандык кылса дагы biz жақшылыгыбызды millet кылбайлы. Эмне кылабыз biz кылган жақшылыкты жоготуп? Ошон үчүн алдымда айтат, жақшылык кылдың дароо унутуп кой дейт. Бирөө жақшылык кылдыбы? Эстеп жүр дайымачы. Унутпа, паланча мага жақшылык кылган. Ошол жакшы адам депчи. Эч качан анын жақшылыгын унутпай дуа кылып жүр дейт. Эгер бирөө сага жамандык кылса, ошол замат унутуп кал, бирок бирөөгө жамандык кылган болсоң, дайыма эстеп жүр дейт да. Ушу менден кетип калды эле, иттик менден кетип калды эле, кемчилик менден кетип калды эле. Эми мен ушул жамандыгымдан мен ошол туура эмес кылып койдум эле деп адам баласы ар дайым керек болсо ушундай адамдарды көрдүк, акыл таң калат да. Алла. Жөнөкөй адамдар эми. Төрөлгөндөн баштап эле дин менен жашаган эмес. Ушундай досторду, ушундай балдарды, ушундай жамааттарды көрдүк. Ким жакшылык кылса жазып коет экен. Эми мен анын жакшылыгын төлөй албайм, билем дейт да. Эми чоңураак адамдар мага жакшылык кылган. Мен алардын жакшылыгын төлөй албайм. Алар кылган жакшылыкты кыла албайм, бирок Алла мага берип калсачы дейт да. Алла мага берип калса, мен да ошол жакшылыктарды мен кайтарам деген ниети бар экен да, субханалла. Карачы кандай адамгерчиликтүү да. Кандай ушундай арабызда kımbat dinin amalları, kımbat dinin sıfatları табылган insanlar var da aramızda. Jönөкөй эле жаш бала. Болбосо ал ысык суукту деле көргөн эмес бечерачы. Ал өзү барда чоңойгон адам. Бирок Аллах Таала кайсы инсанга жакшылык кыласа туура түшүнүктөрдү бере берет экен да. Эми ойлоп көрөлү, менде ошондой түшүнүк барбы? Ар бирөөсү ойлонуп көрөлү. Менде бирөө жакшылык кылса, мен ушул жакшылыкты эми кантип кайтарсам экен деген бизде ой барбы же жокпу? Ойлонуп көрөлүчү. Allahümme lekel hamdu ve lekel şükür. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз Алла үчүн ар бир кылган амалыбызды Алла үчүн кылайлы, Аллага арнайлы. Биздин жылмайганыбыз да Алла үчүн болсун. Чындап элечи, жылмайдыкпы, Алла үчүн жылмайайлы. Бир башка кызыкчылык аралаштырбайлы. Адамдар ашканаларда иштейт, же товар сатып, же да бир бизнес, же бир ишканада. Ал ишкананын талабы эмне? Сен келген адамдарга жылмаясың дейт да. Жылмайбасаң иштен алып коем дейт. Чөтө настроение болуп калганын бир жолу, эки жолу көрсө эскертет. Эй таксыр, эй жигит, сен бул ишканада, ашканада жылмайып жүрүшүң керек. Официант болом десең, жакшы официант бол деп эскертип берет да. Сен мында кабак кашыңды бүркөбө депчи. Телефон колдонбо деп тура эмеспи? Демек сиз менен биздин жылмайганыбыз да ошо акча үчүн болуп калбасын. Алла үчүн жылмайлы. Алла үчүн ыйлайлы, ыйласакчы. Берсек Алла үчүн берейли, бербесек Алла үчүн бербейли. Бул адам Аллага
каршы нерселерге иштетип коет. Ичкиликке берилип кетет. Анан туура эмес жактарга иштетип коет бул адам. Бул адам күнөөсү көбөйүп Алланын алдында зыянга учурап калат деген ниетте бербей турган болсоңчу. Тажатты же башка нерсе эмес. Демек ниетибизди оңдойлу. Ар бир биздин кыймыл-аракет, зияратыбыз, жакшы көрүүбүз, чогулушубуз, таркашыбыз, ар бир биздин амалыбыз эртеден кечке чейин Алла үчүн болуш керек экен. Мына ошол нерсени Алла ар бирибизден талап кылат да. Лиллахи роббил аламин. Аллах Таала үчүн, Алламдын Роббиси Алла үчүн амал кылганды үйрөнөлү туугандар. Дагы бир хадисте келет, менин пенделерим бар, алар пайгамбар дагы эмес, шейит дагы эмес дейт. Бирок пайгамбар болбосо дагы, шейит болбосо дагы аларга пайгамбарлар, шейиттер кыямат күнү Аллах тараптан аларга берилген бийик даражаларга суктанышат. Анан алар айтышат дейт: "О Аллахтын элчиси, тухбируна манхум", пайгамбарлар келип, ошондой эле шейиттер келип, бул ким деп сурашат экен да. Хум кавмун тахабу би рухилла. Алар бири-бирин Куран үчүн жакшы көргөн, дин үчүн жакшы көргөн дейт. Ала гойри архамин байнахум, ортосунда эч кандай ага ини тууганчылык жок исламдан башка. Бири-бирин таанышпайт деле. Бири-бирине бере турган береселери деле жок дейт булардынчы. Бирок бири-бирине бересеси болбосо деле, тууганчылыгы жакын болбосо деле, бирок бири-бирин Алла үчүн, Куран үчүн, дин үчүн жакшы көрүшөт. Мына силер суктанып аткан адамдар, алардын дейт жүздөрү дейт нур тамып, жаркырап турат. Ва иннахум ла ала нур, куддум эле нурдун үстүндө отуруп алгандай аларча. Ла яхофуна ида хафан нас, адамдардын баары калтырап, титиреп, сурактан коркуп турган учурда, чечимден коркуп турган учурда, кыяматтын оор күнүндө, элдин баары тең титиреп турган учурда, алар коркушпайт алар. Амандыкта болушат. Вала яхзанун ида хазинан нас, адамдар кайгырып, кайгыга батканда, ал инсандар кубанычта болушат. Андан соң Аллахтын элчиси аятты окуду. А'уду биллахи минаш шайтанир ражим. Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Садакаллахул азим. Көңүл бургула. Аллах Тааланын достору бар, олия адамдар бар. Аларга эч кандай коркунуч да болбойт, алар кайгырышпайт дагы. Алла үчүн биз бири-бирибизге жакшы мамиле кылсак, зиярат кылсак, мал сарптап, бири-бирибизге икром кылып, сыйлап, коноктоп, тамак берип, бири-бирибизге жылуу мамиле кыла турган болсок, ушул амалдар пайгамбарлар, шейиттер суктана турган бийик даражага Аллах Таала жеткизет экен. Нур эле нур болуп калат ал инсандар. Алар Алланын достору болуп эсептелет, өзгөчө пенделер аларга кайгы, коркунуч жок дейт. Дагы бир хадисте келет, кимде ким бирөөнү жакшы көрүп калган болсо, анда мен сени Алла үчүн жакшы көрөм деп айтып койсун дейт. Себеби бир адам келип, Аллахтын элчиси мен паланчаны жакшы көрөм мен дейт. Өзүнө айта албайт, уялат да. Мен сени Алла үчүн жакшы көрөм деште эле кыйын экен да. Пайгамбар алейхисалам айттың беле мен сени жакшы көрөм деп айттың беле дегенде жок дейт. Азыр барып айтып кел дейт да. Мен сени Алла үчүн гана жакшы көрөм. Сени ушу Аллах Таала болгону үчүн, Аллах Таала барлыгы үчүн, бирлиги үчүн гана жакшы көрөм мен деп туруп айтып кабар берип кой дейт да. Эми Алла сени жакшы көрсө керек, сен аны жакшы көрсөң Алла сени жакшы көрөт да. Кимиңер көбүрөөк жакшы көрсөңөр, Аллах ошону көбүрөөк жакшы көрөт. Ошого бири-бирибизди көбүрөөк жакшы көргөнгө аракет кылайлы. Сизди бирөө жакшы көрсүн, сиз да бирөөнү жакшы көрүңүз, бирок сиз башкаларды өзгөчө жакшы көрүңүз да. Алла үчүн жакшы көрүңүз. Алла үчүн бири-бирибизди жакшы көргөнгө, эч бир кызыкчылыксыз, бекер жакшы көргөнгө даярбызбы? Алла баарыбыздын ортобузда сүйүп махабат салсын, бекер бирибизди сүйүп махабат кылышуудан кылсын.